Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берибиз коомчулугубуздун тынчын алган 3-революция өлкөбүзгө керекпи же кереги жокпу деген теманын айланасында болмокчу. Биз менен болуңуздар. Күттүргөн жаз да келди демекчи, жаратылыш өз мыйзамын пенде менен эсептешпейт эмеспи? Ошентип өлбөгөн жанга жаз келип айлана бир топ жандана баштагансыды. Эмнегедир биздин өлкөнүн бийликтүүлөрү кийинки 4-5 жылда жазды анчейин деле күтпөйт десек да болот. Кыштын каарына эптеп чыдап турмуштун татаал соккусун башынан кечирген эл күн жылыса эле ак үйдүн алдын сагаламай адатка айланып бара жаткансыйт. Мындан келди ыйлагандын көзү жаман, сүйлөгөндүн оозу жаман дегенден башканы айта албаган бийликтин күнөөсү жок дегенибиз да болбойт. Өкмөт тараптан эл муктаждыгын ойдогудай аз да болсо мүмкүн болушунча күнүмдүк жашоо талаптарын арзандатып койсо эле, негизи кыргыз эли акылдуу, сабырдуу, чыдамкай келет эмеспизби? Деги эле кыргыздын акылман сөздөрүнөн да кынтык таппайсың. Атка минерде эле кыйшык эле деген сөздүн мааниси мына ушунда. Мындан 3 жыл мурунку бийлик алмашып такка келиши да кыйшык минген аттын ээри түзүлбөй келе жатканына бүгүнкү бийликтин нааразы болгон элдин жерлерде митинг өткөрүшү болууда. Негизи эле арстандын да курсагын тойгузуп койсо адамга тийбейт деген сөздүн чындыгы бар. Калктын карды ток болсо, таптакыр айла кеткенде келечекке үмүттөнөр негиз бар болсо бүгүнкү митинг жыттанбай деле калмак деп да ойлоп кетесиң. Айтор ал сенин да менин да колуман келбеген иш экенин, ал эми колунан келишүүлөр жеткире иш алып бара албай жаткандыгын убакыт мезгил өзү эле көрсөтүп койду. Ошол элдин нааразычылыгынын негизинде ушул күндөрү мамлекетибизге 3-революция керекпи деген маселе бүтүндөй кыргыз элин тынчын алууда. Бири башка айла жок десе, кээлер 3-революцияны болтурбай эле бийлик менен ири олтуруп түз кеңешүү керектигин айтышууда. Саламатсызбы, Элмирза Ракыевич? Бүгүн сизди биз чакырганыбыздын себеби өлкөбүзгө 3-революциянын канчалык керектиги бар деген теманын айланасында болмокчу. Сиздин оюңузча бүгүн бизге 3-революция керекпи? Революция, төңкөрүш деген бул нерсе кыргыз элинин артында калыш керек. Ал тарыхта калыш керек. Мындай нерсе башка кайталанбаш керек. Мына кыргыз мамлекети жаш туруп 20 жылда 2 революцияны баштан өткөрдү. Анын кесепетин өздөрүңөр көрүп отурасыздар. Мен эч качан инсан катары, мамлекеттик инсан катары бул нерсени колдобойм. Болгон ушактардын бардыгын мен четке кагат элем. Себеп дегенде 3-төңкөрүштү биздин жаш, бай, татынакай мамлекетибиз башка көтөрө албайт. Анан өзүм жөнүндө айтсам, айтып атпайм, мага да ошондой сөздөр келет, угулат. Бирок анын баары туура эмес. Аны мурдагы эле сүйлөп жүргөн серепчилердин көбү айтып атса керек. Силерге чейин дагы башка маалымат каражаттарында ушундай негизде маалымат бердим. Бунун баардыгы калп. Мен бүгүн төңкөрүш эмес, мамлекеттин келечегине ушу элдер, ушул атка минерлер Кыргызстандын төңкөрүшү жок, көп салым кошсо экен деген ниеттемин. Ошонун катарында өзүм дагы кошуп кетет элем. Азыр өзүңөргө белгилүү, мен укугум чектелген адаммын. Төңкөрүш эмес, башка нерсени ойлош керек. 7 апрелге байланыштуу соттун канчалык деңгээлде мыйзамдуу чечилерине ишенесиз? Соттун ушунчалык созулушу бул бирөөнүн кызыкчылыгы аркылуу болбойт. Буну түшүнбөгөндөр айта берет. Бийликте отургандар кызыктар экен, же ошол сот отурумунда отургандар кызыктар экен деп. Бирок соттун табигаты ушундай болот. Бул эч качан тез бүтүп калбайт. Буну атайын бирөө созуп турган жок. Себеп дегенде өзүңөргө маалымат болгондой 600дөн аштык жабырлануучу, 30дан ашуун айыпкер, алардын 30дан ашуун жактоочулары бар. Алар ар бири бир күндөн 2 күндөн сүйлөп чыкканда дагы 3 жыл эмес, мындан дагы көп сот созулуп кетиши мүмкүн. Бул соттун табигаты ушундай. Ошондуктан түшүнбөгөн инсандар айтышы мүмкүн. Гезит беттеринен эле окуп жүрөбүз. Кээгейлер айтат, бийликтегилер кызыктар соттун созулушуна деп. Кээгедегилер айтат, ушу айыпкерлер созуп атат деп. Бул туура эмес. Бул соттун табигаты ошондой. Бул созулуш керек. Анан эң негизги соттун созулуп атканын дагы бир себеби бул учурунда тергөө амалдары туура эмес, шашылыш түрдө түргөн. Тергөө амалдары
ошол каргашалык окуя боюнча күнөөкөрлөрдү таап, аларды далилдеген ордуна күнөөкөрлөрдү дайындап алып, кылмыш ишин аяктадык 7 апрель боюнча. Мына күнөөкөрлөр деп бардыгына ушу алдамчылык менен бүткөн иш. А момунда иштин аягы bundan da uzarıp кетет. Ата журт партиясынын 3 депутатын бүгүн камакта отурушу жана аларга коюлган күнөөлөрдүн канчалык деңгээлде чындыгы бар, алар чындыгында эле күнөөлүү? Туура коомдо жашагандан кийин, анан мен кесибим боюнча юрист болгондон кийин бул нерсени талдабай, иликтебей койбогонум туура эмес болот. Ооба, билем, 3 октябрда ушундай окуя болуп кетти. Ал окуяга мына Ата журт партиянын 3 депутатын күнөөкөр катары бүгүн сот жүрүп атат. Азыр сот жүрүп аткан маалда мен баягы өзүмдүн юридикалык тартибим боюнча туура же туура жүрбөй атат деп айта албайм. Мен бир эле ишенгеним, булардын үстүнөн жүрүп аткан сот адилеттүү жүрөт деп ишенем. Сот өзүнүн адилеттүү чечимин чыгарыш керек. Бүгүнкү күндө дагы бир маалыматтан окуп калдык эле. Сиздердин Улуу Кормонов жана бир топ кыргыздын көрүнүктөр ишмерлери чогуп, өзүнчө бир партия дейбизби, же топ дейбизби түзүп, бүгүн мамлекетти кандай ушул абалдан алып чыгып кетүү жөнүндө бир программа иштеп чыгып жатышат деген. Мунун канчалык чындыгы бар? Bunun чындыгы бар, себеп дегенде бардыгы тирүү адамбыз. Башында айтып кеттим, мен мамлекеттик адам катары өзүм эсептейм. Туура анча-мынча топтолобуз, достор көп, бири-бири сыйлаган адамдар көп. Өзүңүз айтмакчы, ушу мамлекет ушул абалдан чыгуу үчүн аябай эле көп топтор түзүлүп атат, көп күчтөр түзүлүп атат, бирок алардын алдыда төңкөрүш же революция жасайм деген үмүт эмес. Өзүңүз айтып кетмекчи, баягы мыйзам жолу менен, конституция жолу менен ушундай абалдан чыгуу же болбосо өзүнүн альтернативдүү мамлекетти кантип өнү өрчүтүү жөнүндө программасы менен чыгышат деп ойлойм. Кийинки күндөрү массалык маалымат айдыңында Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов экөөңүздөрдүн ортоңуздарда бир келишпестик болуп жаткандыгын жазышууда. Ошол боюнча сиздин оюңуз кандай? Балким менин атым ушунчалык кызык болсо керек. Ушу мага байланыштырып аябай көп болбогон нерселерди жазышат маалымат каражаттарында. Мелис боюнча айтып кете турган болсок, эми ал өзүнүн ишин кылып атат. Мага тең келип же мен ал менен урушуп чабышкыдай ал мага ийни болот. Өзүнүн жумушун Оштун тегерегинде так жана туура эле алып барып атса керек деп ойлойм. Ооба, маалыматтарды окудум, экөө тирешип атыптыр деп. Мен дагы бир ирет айтып кетейин. Мырзахматов менен тирешти деген өзү бул туура эмес нерсе. Мен тиреше турган адамдар Мырзахматовдон башка дагы көп. Премьер-министр Жантөре Жолдошевичтин бүгүнкү алып барып аткан ишине коомчулуктун ичи чыкпай жаткандай бир көрүнүштөр болуп жатат. Мүмкүн кийинки күндөрү баягы бийлик жаман деген бир өңүттө иш алып барышы эле биз ал кишинин жасаган бир алгылык иштерин байкабай жаткандарбыз. Сиздин оюңуз кандай? Жантөре Жолдошевичтин бул кызматка келгенине болгон 6 ай болду. 6 айда эч качан өкмөт алдына койгон программаларын бүтүрүп коет дегенден алыс болуш керек. Туура эч качан бийликке ыраазы болгон эл болбойт. Бийликтин кемчилиги чоң болот. Ошол кемчиликти туура колдонуп, ошол кемчиликтен кантип чыгайлы деп иш алып барышса, элдин дагы пикири өзгөрөт деп ойлойм. Бирок айтып кетпедимби, мамлекетибиз биздики жыяш, биз өтө деле бай мамлекет эмеспиз. Ошондуктан жарым жылда бир жакшы көргүлүктүү нерсе кылып коюш кыйын деп ойлойм да. Кайра эле негизги темабыз 3-чү революциянын болуп же болбосу жөнүндө, же болбосо коомчулукка бүгүн бир өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтып кете аласызбы ушул тууралуу? Жок, болот, болбойм, болот же болбойт.
3 революция төңкөрүш деп мен айта албайм. Мен көз ачык адам эмесмин. Бирок балким болууну каалаган инсандар, мен жогоруда айтып кеткендей, атка минелер көптүр. Бирок мен аларды эч качан колдобойм, төңкөрүш болушун каалабайм. Себеп дегенде азыр ушундай акыбалда отуруп дагы мен ушу мамлекетте атка минер болуп отурган адамдардын иш кылып отурганын карап, ошолорго көбүрөөк катачылыктарын көрүп, ушул жерин туура эмес кылып кетишти, ушул жерин оңдосо экен деген үмүт менен иштейсиң, үмүт менен жүрөсүң. Себеп дегенде мен бир кайталап коеюн. Мен 7 жаштайыман баштап мени мамлекет тарбиялаган. Мамлекетке мен өзүм аябай көп карыздардайм. Ошончо туура мамлекет менен элди бөлүүгө туура эмес. Мамлекетти эл түзөт. Бирок кээде ушу элдин кызыкчылыгы менен мамлекеттин кызыкчылыгы топ келбей калышы мүмкүн. Себеп дегенде ушу элдин коопсуздугун ойлоп, мамлекет бир аз эл түшүнбөгөн туура эмес иштерге барышы ыктымал. Ошондуктан мамлекеттин бийлик ээлери туура эмес иштеп атат деп төңкөрүш жасай берген бул Кыргызстанга туура көрүнүш болбойт. Бүттү го, мындан ары тынч бардыгыбыз жакшы ынтымакта жашасак деген эле ой бар, ушундай тилек бар. Мен ушуну каалап кетет элем. Жалпы ушу биздин Кыргызстан жарандарына укук менен жоопкерчилик тең жүргөндө гана мамлекетибиз оңолот, ошондо гана туура жашоо болот, ошондо гана мыйзамдуу жашоо болот. Элмурза мырза, бул жерде мага деген коомчулукка деле ушул нерсе түшүнүксүз. Акаевдин ушундай иштегендерди силер Акаевчылар деп, айым Бакиевдин убагында иштегендерди силер Бакиевчилерсиңер, бийликке келбешиңер керек деген түшүнүк биздин бүгүнкү отурган бийлигибиздин деле оюнда бар да, ал келген кишини сен Бакиевчилсиң, келбей эле кой деп. Анда биз эмне кылышыбыз керек? Азыр Атамбаев иштеп аткан президент убагында баарыбыз башка жакка көчүп кетип, анан жаңы президент келгенде көчүп келишибиз керекпи? Же кандай бул Кыргызстандын ушул туура эмес түшүнүгүн оңдоп кете алабыз? Бул сөздү Акаевчил, Бакиевчил, Атамбаевчил деп бөлгөн инсандар, бөлгөн атка минерлерди мен эң сабаты жок, эң деңгээли төмөн инсандарга кошот элем. Капа болушпасын мага. Эмне дегенде жетекчи келет, кетет, эл калат, журт калат. А мамлекетке иштейм деп өзүн жаштайынан баштап тарбиялап жүргөн инсандар, аларга баары бир Акаев болобу, Бакиев болобу, Атамбаев болобу, алар мамлекеттик жумуштун кылат. Мисалы үчүн ата-эне баласын кызматка даярдап окутат 10 жыл мектепте. Андан барып 5 жыл жогорку билим берет. Андан барып ушу жогорку кызматтын эң ылдыйкы тепкичинен баштатып ишин иштетет. Анан ал кызматта жүрүп жогору тепкичтерге жетет. Эмнеге алар бирөөгө таандык адамдар болуш керек? Мен дагы бир кайталап коеюн. Ушинтип айткан, ушинтип сүйлөгөн адамдарды мен сабатсыз, деңгээли жок, төмөн адамдар деп ойлойм. Туура азыркы биздин мамлекетте болуп аткан балким бүт баш көйгөйлөрдүн баардыгы ушундан башталып аткандар. Биз бүгүнкү күндө 20 жыл жашаган, тамтың баскан Кыргызстанды 3кө бөлүп алдык. Бийлик аркылуу эле. Мен түштүк, түндүк дегенди артка коюп эле, азыр туура Акаевчил, Бакиевчил, Атамбаевчил болуп, мына 3 топко бөлүндүк. Эмне эртең 4кө бөлүнөбүз. Бүрсү күнү 5кө бөлүнөбүз. Эмнеге мен мисалы үчүн өзүм жөнүндө айтсам, эмнеге өзүмө бирөө кошушум керек? Мен өзүм тарбиялагам. Ушундай эле мага окшогон көп Кыргызстан жарандары, жалпы мына дүйнө жарандары өздөрүн жумушка даярдайт. Андан отуруп алып эле бир жерде кетмен чабып отуруп, анан эртең Атамбаевчилар, Бакиевчилер, Акаевчилар кетти деп кетмени таштап коюп келип, алар бийлик кылыш керекпи? Алар Кыргызстан саясатын жүргүзүш керекпи?
саясатты жүргүзүш үчүн адам даярданат. Ошондуктан мен ойлойм, бийликке келген адамдардын дагы аты жөнү, басып өткөн жолу бардыгы так жана туура ошол бийликке төп келе турган болуш керек. Мен колдобойм бул нерсени. Сиз да курамында болуп башыңыздан кечирип жаткан 7-апрель окуясы боюнча соттун канчалык деңгээлде акыйкаты чыгарына ишенесиз жана бүгүнкү революция болот деген нерсенин башаты ошол соттун жыйынтыгы чыкпашына байланыштуу эмеспи? Жок, башында айтып кеткендей, 7-апрель боюнча сот адилеттүү чечилет, чечилбейт дегенди айтаардан мурун мен айтып атпаймынбы. Бул каргашалуу окуя боюнча тергөө амалдары туура эмес, сабатсыз, аябай мындай ылдыйгы төмөн деңгээлде жүргүзүлгөн. Бирден бир соттун адилеттүү чечим чыкпай калган себеби ушул болуп калышы мүмкүн. Бирок менде ошол сотто катышуучу катары ишеним чоң, адилеттүү чыгыш керек. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, мен юристмин, менин кесибим ошол эле, мен жүрүм турумум юрист. Ошондуктан мен соттон адилеттүүлүктөн башка эч нерсе күтө албайм. Соттойм деп отурган адамдар дагы, бизге айып коюп отурган адамдар дагы ушу мага окшогон юристтер. Алар билгенди мен билем, мен билгенди алар билет. Балким мен алардан ашыгыраак да билишим мүмкүн. Себеп дегенде өзүңүздөргө белгилүү, мына кылмыш саясатынын канчалык туу чокусунда жүргөн инсанмын. Бул бүгүнкү күндө бизди соттойбуз деп 7-апрелде каргашалуу окуяга баа берген китептердин баардыгын маалында окуп койгон инсанмын мен. Ошондуктан бул сот процесси, бул сот аркылуу революцияга кандайдыр бир себеби болот, же ушунун артынан революция чыгат деген дагы туура эмес. Революция кылам, төңкөрүш кылам дегендер бизге деп мен сот процессин айтам, бизге эч кандай тиешеси жок. Биз ага негиз дагы бербейбиз. Биз мына өзүбүздүн кезегибизди күтүп, чыдап, мыйзамды сыйлап, соттун адилеттүү чечимин күтүп отурабыз бүгүнкү күндө. Элмурза Ракыевичтин кээ бир ойлоруна биз да кошулмакпыз. Бирок бир кээ бир саясатчылардан жана серепчилерден сурамжылаганыбызда эртеңки 3-чү революциянын болбой коюшуна эч ким кепилдик бере албайт деп жооп беришти. Эмдиги көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду.